адам баласынын эмгеги жашаган өмүрүнүн узактыгы менен эмес, мекенине кылган ак кызматына, анын өнүгүүсүнө кошкон олуттуу салымына, өзгөчө сиңирген эмгегине жараша бааланат эмеспи. Андай чыгаан ер азаматтардын ысымдары жасаган иштери муундан муунга узун сабак болуп, аңыз кепке айланып айтыла берет. Эл оозунан түшпөйт, эсинде сакталат. Бирок мындай адамдар эч убакта атак даңкка умтулушпайт, мамлекеттик сыйлык деп умсунушпайт. Кадимки эл менен чогуу күн өткөрүп, жасаган ишинин майын чыгарып, ийгиликтерин элге тартуулап, адамдык сапатын аздектеп сактоого аракет кылышат. Биз өлкө жетекчилиги эл куту, улуу туңгусу болуп жүргөн, бирок атак даңкка умтулбаган, адамдык улуу касиетке эгедер мындай инсандарыбызды өз убагында баалап, барктай билишибиз кажет. Дал ушул сыйлык ээлеринин тер төккөн мээнетинин аркасында Кыргызстаныбызда өнүгүү болуп жатат, өсүү болуп жатат. Тапшырылган мамлекеттик наамдар сиздердин мындан аркы ишмердигиңиздерге чек болуп калбасын. Талантыңыздарды ташка бүлөп, мындан кийин дагы өлкөбүздүн өнүгүшү үчүн албан ийгиликтерди жарата бересиздер деп бекем ишенем. Кыргызстандын өсүп өнүшүнө салым кошо турган мындан аркы ийгилигиңиздерге чогуу күбөлүк бололу.